Лейлек району Баба Саттаркулов атындагы орто мектеби даярдоо классы мугалим Сайдуллаева Толкунай. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Балдар, биз шартка байланыштуу экинчи чейректе да онлайн түрдө окууну баштадык. Санитардык гигиеналык эрежелерди так аткаруу менен биз мектептен салттуу түрдө окууну улантырабыз деген ишеничтебиз. Балдар, сабакты баштоого даярсыңарбы? Азыркы сабагыбыз жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу. Сабактын темасы геометриялык фигуралар конструкциялоо. Сабактын максаты силер геометриялык фигуралар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Геометриялык фигураларды айырмалай аласыңар. Фигуралардан ар кандай нерселерди жасаганга үйрөнөсүңөр. Балдар, келгиле. Жашыл түстөгү квадратты алабыз. Үстүнө сары түстөгү үчбурчтукту койсок, эмне пайда болду? Туура айтасыңар. Үй пайда болду. Келгиле эми. Жашыл түстөгү квадратты алабыз. Жанына көк түстөгү тикбурчтукту жайгаштырдык. Ал эми астына болсом, эки кызыл түстөгү тегеректи койсок, эмнеге окшоду? Туура айтасыңар, балдар. Машина пайда болду. Эми жашыл түстөгү квадратты алабыз. Үстүнө кызыл түстөгү тегеректи коюп, жанына көк түстөгү тикбурчтуктарды жайгаштырабыз. Астына дагы эки көк түстөгү тикбурчтук койсок, эмнеге окшоду? Азаматсыңар, адамга окшоду, балдар? Эми көк түстөгү тикбурчтукту алабыз. Үстүнө дагы бир тикбурчтукту жайгаштырдык. Эми жашыл тегеректерден бир канчасын айлантырып жайгаштырабыз. 3, 4, 5. Карагылачы, эмнеге окшоду? Азаматсыңар. Ал даракка окшоду. Эми балдар, жашыл түстөгү квадратты алабыз. Дагы жайгаштырабыз жанына. Тикбурчтуктарды астына жайгаштырдык. Тикбурчтукту үстү жагына дагы бир тикбурчтук койдук. Эми сары түстөгү үчбурчтукту башына жайгаштырсак, эмнеге окшоду? Туура айтасыңар, бул жираф жаныбарына окшоду. Силерге жактыбы? Эми балдар, окуу китебибизди алабыз. Окуу китебибиздин 31 бетиндеги тапшырмаларды аткарабыз. Ширеңкенин чийлеринен сүрөттөгүдөй кылып, столдун үстүнө фигураларды түзөбүз. Кандай фигураларды көрүп турасыңар? Балдар, ушундай эле ширеңкенин чийлеринин жардамы менен, пластилин менен ар кандай нерселерди жасасак болот. Саламатта калгыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.